Бүгүн бизге келген коноктор өзгөчө коноктор, ардактуу биздин көрөрмандарыбыз. Алар кимдер деп турсаңыздар, маданияттын мыкты кызматкери, комузчу, ырчы Айбек Касымов жана жубайы ырчы айым Аида Сартбаева эжекелерибиз келген. Кутман Кутман менен саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы. Айбек байке, мен эң негизги бир нерсени сурагым келип жатат да. Көптөгөн чыгармачыл инсандар менен сүйлөшүп келсек, мисалы, кээ бирөөнүн баягы жолдошу ырчы, же болбосо жубайы ырчы, анан баягы түшүнбөстүктөр көп болот да. Анан экөөңүздөргө оңой болсо керек, ушул суроону бергим келип жатат эң башкысы. Эң биринчиден, экөөңүздөр баягы бири-бириңерди түшүнүп, оңой колдоп кетет болуш кереңер. Албетте, бул чыгармачылыкта жүрүү деген оңой деле жол эмес болуш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде ар бири мисалы үчүн мен ырчы болуп, эгерде жубайым башка тармакта иштеген, башка кесиптин ээси болсо, туура эмес түшүнүктөр пайда болуп кетмек болуш керек деп ойлойм. Эми аны түшүнүү менен кабыл алыш керек болуш керек. Биз экөөбүз болсо чыгармачылыкта чогуу жүргөндүктөн бири-бирибизди туура түшүнгөнгө туура келет. Анткени күнү түнү той болуп калат, концерт болуп калат, гастроль, ушундай эфирлерге чакырып алат. Анан кийин ошону түшүнүү менен кабыл алып. Кемиңиздер биринчи туруп баягы жоопкерчиликсиз, ай бияка чакырбады эле, турбайсыңбы? Менимче жеңемдин ишине. Экөөбүз деген болуш керек. Бизди биринчи балдар ойготот, азыр сабак башталды да, эрте турабыз дегенде. Балдар үчүн Уйку ачылды да, сабак башталганынан. Жакшы. Бала үчүндө турасың да, эрте болуп атат азыр баардыгы. Анан дагы бир суроо бергим келип атат. Негизинен эле ушул кош жылдыздар же болбосо чогуу ырдап же чогуу бир кесипти аркалап жүргөндөр кандайча таанышып калгансыздар? Мага ошол нерсе кызык болот. Кемиңиздер биринчи кандай баштагансыздар дегендей. Биз 98-жылы Балыкчы шаарынын маданият үйүндө мен эмгектенип жүргөм. Жаңы эмгектенип барганбыз. Жаңы окууну бүтүп баргам. Чач белден күлөш шымал кетти. Анан ошо ыркеселер көп болчу ошол маалда. Анан ыркесеге даярданып жүргөнбүз. Анан эшикке чыксам, келинчегим классташтар менен келип калып. Концерт көргөн. Концерт көргөн. Ал убакта сиз мектепте окуйсуз? Жок, мен школдо өзүм Аманиялык болом. Ошол жерде номер 2 мектепте мугалим болчумун. Анан отпускага чыгып алып, балыкчыга келипсем, классташ кыздарым техникумда окучу да ошол жерде. Анан бүгүн ыргесе болот экен, биздин жердешибиз иштейт, ошол жака жүрүп барып кирип көрүп келебиз деди. Анан мен өзүм эле мектепте окуп жүргөндө комуз менен ырдап, ушундай ыржандуу болчумун да. Анан макулдап эле барып, анан таанышыбызды күтөбүз да, ыргесеге да оңой менен киргизбейт да, десек эле Айбек чыгып келатыр. Негизи азыркы учурда баягы арык сары бала чыгып келатыр, бирок мындай жолдошум болот деп ойлогон жокмун, бирок биринчи ошо көргөндө эле Жактыруу болгон. маданият үйүндө жолуктурган адам ошо Айбек болду да, анан кийин жолдошум болуп калды. Анан Айбек байке, мынакей сиз чыгыпсыз да биринчичи. Анан ардайы канча кыздар турат да, анын арасынан эже көрүндү эле дегендей. Албетте, ошондой эле көрүнсө керек. Баягы бир көргөндө жактыруу деп коет го. Ошол жерден эле ошо ыркесе бүткөндөн кийин киргизип, андан кийин ыркесе бүткөндөн кийин ырдайт деп калды. Анан кийин комуз берип ырдатып, анан ошол бойдон биздин ошо маданият үйүндө иштеп калды. Анан 7 жыл сүйлөшүп жүрдүк, андан кийин 7 жылбы? Жыл 7 өлчөп биргесип, аябай сынашып, анан баш кошконбуз. Такташып. Чыдайбызбы деп. Келиңиздер, Айбек байке, баягы буга чейинки эфирлериңиздерди көрдүк, анан биз кичине башкачараак кылып алып чыгалы деп, ушул Айбек байке да таң алып калды окшойт, эмне деген суроолорду берип башкачараак алып чыгалы деген. Жок, кызык болду. Негизинен эле бул нерсе бизге эле эмес, көрүп жаткан биздин Таңкы пирамида көрсөтүүсүн көрөрмандарына да кызык болуш керек. Анткени бул сүй да бул. Анан эң башкысы бүгүнкү биздин тема, баягы бүгүнкү күндүн темасы биздин өздүк майрамда, туулган күн жөнүндө. Баягы туулган күнгө кандай көз караштасыздар же күндөрдүн бири деп өткөрүп коесуздарбы? Кимиңиздер романтиксиңер дегендей белек берип туулган күндө? Романтик
айда болуш керек. Аялзат Эми жыл өткөн сайын туулган күндү деле балдардын туулган күнүнө майрамдабай көңүл калат калат экенсиң. экенсиң да. Балдардын туулган күнү деп анан кийин Алар кичине жакшы болсун, көңүлү көтөрүлсүн деп торт тап келип, Эсинде калсын, эсинде калсын. Өзүбүз кичинекейибизде мындай каалаган тилегибизге кээде жетпей каласың да, ошолорго ушу балдарыбыз жетсин деп анан экөөбүз үйлөнө эле, эми үйлөнүп жүргөндөн кийин деле кеч балалуу болдук да, анан ошол кезде туулган күнүбүздү белгилечүбүз, куттукташып, белек берип, гүл берип, анан балалуу болгондон кийин өзүбүздүкү унутуп эле балдарга көңүл бурулуп калат Анан экен. белек берип дегенде ойлонуп кеттим, Айбек байке айтсаңыз, акыркы жолу качан гүл бердиңиз? Же белек бердиң? Жок, гүл деле айта алчы. Чынын айтыңыз. Чынын айтыңыз. качан бердим эле? Туулган күнүндө 2 жыл мурун берди. 2 жыл. Азыр чыгып баратканда гүл алып берип коебуз. Негизи аял затын көңүлүн ачат эмеспи? Анан айдыйчы жакшы түшүнөт болушубуз керек бири бирибизди. Бул баягы бул суроодун берген себеби бүгүн баягы жалпы Кыргызстандагы өздүк майрамдап жаткан биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын туулган күнү менен куттуктап берип, чогуу бир жакшынакай ыр белекчилик жасаңыздар сонун. Айбек байкенин комузу дагы өзгөчө. Формасы домбураныкына салынса, бирок 3 колу менен комуздун үнү басып кетет, Башкача Туулган күн ээлерине Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган Канике Эралиеванын Нырдал бүткөт махабат деген ырдап берели.
болбойт Болбойт, негизинен буларга. эле ооба махабат айтылып бүтпөй эле койсун жүрөгүбүздө жашай берсин дейли. Анан айтсаңыздар качантан сиздер мындай үйлөнө электе чогуу ырдап чыктыңыздарбы же үйлөнгөндөн кийин кеңеш алып ырдап чыктыңыздарбы? Албетте үйлөнгөндөн кийин эми үйлөнгөнгө чейин деле дуэттерди ырдап жүрчүбүз. Эми ал кезде Балык шаарында жашачубуз, анан кийин бияка келип кеткениң акча болот, запись, анан калат. Ошо бойдон бияка келип запись кыласың, анан ошо бойдон калып калат, кайра кетесиң. Анан ошон үчүн биротоло кой көчүп келели деп, анан кийин чыгармачылыкка аябай тоскоол болот экен деп, анан бияка көчүп келгенбиз. Ага чейин мындай эле жөн эле ырдап жүрчүбүз, анан бияка келгенден кийин анан дуэт жаздырдык. Эң жакшы анан ошол Бишкек шаарына көчүп келгениңиздерге канча жыл болду, канча жылдын жүзү болду, Кудай буйрса? 8 жыл болду. Кошуналарыңар кимдер, кайсыл көчөдө? Конокко барып туралы дебейсиңби? Жакшы. Анан көрөрмандарга да комузуңузду көрсөтүп коесузбу? Анткени өзгөчө комуз экен. Анан бул комузду сиз өзүңүздүн көңүлүңүз менен жазаттыңыз беле, же болбосо бирөө айтып эле ушуну жазатсаңар мындай үнү бийик чыгат деп? Себеп дегенде өзгөчө мындай комуздарга караганда мен мурда көргөм. Мен биринчи жолу Айбек байкенин комузун көргөм, бирок мындай комуз Кыргызстан боюнча Айбек байке сизде эле болуш керек, Жок, мындай комуз көп эле ырчыларда бар. Муну 2004-жылы, 2005-жылы жазып аткам. Көлдө Семеновка деген айылда Орозбай Кенчинбаев деген уста комузчу бардык аспаптардын баардыгын ойнойт. Чопочор, сыбызгы, чобойночор, кылгыяк, комуз, аккордеон. Биздин кыргыз элине кайсы аспап тиешелүүсү ошонун баардыгын ойногон. Анан өзү уста деп едим, боз үй жасайт, комуз жасайт. Ошол Орозбай Кенчинбаев агабызга буйртма берип жазаткам. Ошондон бери колдонуп жүрөм. Бул эми домбура комуз. Баягы көөдөнү чарасы домбураныкындай кылып жазаткам, атайын үнүмө ылайыктуу кылыпчы, коңурураак кылып. Анан өрүктөн чаптыргам, туюк чабылган комуз. Муну эми ошол убакта чапкан, эми азыр мындай колодка кылып чабып атат. Туюк чабылган, азыр эми туюк чаба элек да. Өзгөчө комуз экен. Оорураак да, туюк чабылган. Мен башында көрүп отуруп, Айбек байке домбурада чертиме адаты барбы деп, Айбек байкеге көчөнү кабарлашканбыз үчүн домбураңды сала келсем, ал домбура эмес, комуз деп жатты. Анан ошондой да комуз көрсөм болобу дейт. Анан эң башкысы баягы топурак менен суу улай дейт да, эркек менен аял жубай дейт. Баягы идиш аяк анда сандагы агышып турат. Анан ошол мезгилде мен берейин дейм, кимиңиздер биринчи баягы чечкиндүүрөөк кадам алдыга таштайсың, кечирип койчу мени деп. Кимиңиздер көк бетир эксиңер дейм. Негизи кыйын адам кечирим да сурай алат, ошондой эле кыйын адам мен сени сүйөм деп да айта алат да. Ошондой эле кыйын адам үйдөн уруш да чыгара алат дегендей. Кыйын адам унчукпай деле коюшу мүмкүн дегендей. Бизде жөнү жок деле уруша бербейбиз. Урушат тургандарга деле окшошпойт, бирок. Эми көп деле андай урушпайбыз, эми уруш анда-санда болот болуш керек эми. Көп деле болбойт, болбогонго аракет кылабыз. Ал эми көк бет экөөбүздө тең жок. Ооба, секунд эле Бат эле жазылып кетебиз, тарылсак деле. тултуктап деле антпейбиз да. Кебетебизден эле мындай чото бирдеме болуп атат деп эле сезбесек, анан мындай Айбек кичине эмеси көңүлү жок болуп калса мен унчукпай башкага буруп кетем. Ушундайбыз да, анан уруш чыгарбаңар, урушпайбыз Мага эле. дагы деле көрүнүп жүрсүңөр, баягы кыз жигит сыяктуу эле көрүнүп. Ушинтип айтышат да, мындай кыз жигитти элестетишет да, анан Анан кээде туруп ойлонуп кетем, чын эле Анан үй бүлө темасына кайра кайтып келеличи, мага ушул нерсе кызык болуп атат. Айдеже сизге суроо бергим келип атат. Мисалы кыз деген башка бирөөнүн бүлөсү болуп, же болбосо башка бир үй бүлөнүн ошол үй бүлөнүн мүчөсү болуп кетиш бул кыйын. Анан сиз жаңы келин болуп барганда кандай нерселер болду эле? Айбек байке келип сизге жардам берди эле? Мындай кыйналган учурларыңыз болду эле? Кандай кызыктуу окуяларыңыз болгон? кызыктуу деле билбейм. Негизи
өзүңдүн үйүңдө эркексиң да, анан башка үйгө барып эле ичим аябай мындай кээде оокат кылып атканда ичим эле тызылдап кетчү да. Дайым эле ушакты ушинтип эле мындай баягы үйдө кичине эле бир нерсе жасасаң же кичинекей бир чарчап анан үстүнө эне атаң дагы мындай кызым анан деле монтип мактайт, анан ошого көнүп алыптырмын да, анан бияка келсем мактабайт да. Кечке эле кыла берсең анан мындай ошого көнүп алгандан кийин башкача анан көнүш аябай оор болот экен да. Анан бирок ошол эмеге баары бир кыз бала ошол келген жерге көнөт экен да, баары акыры көнүп ошол жакты мындай болуп окшошуп ушундай болуп сөзүн сүйлөп анан окшошуп калат экен да. Негизинен эле жаңы келген кыз же болбосо барат турган кыз мындай жаман ой менен барбайт. Ошол үй бүлөнү алып кетейин деп барат. Алып аткандар деле жаман ой менен албайт. Албетте. Негизи баягы биздин жеңелерибиз, эжекелерибиз, карындаштарыбыз аябай кыйын. Себеп дегенде бир жака жаңы келин болуп келген кезде баягы 2 ай көнүшө албайт го. Тамактын тузун өткөрүп, же болбосо албай калтырам, көрө албай, мен даамдап берип коючу деп, мен жеңелерим көп эле, ошолордун көбү ушундай эле болгон да. Анан көнүп кетесиңер, баарына чыдайсыңар, кызыңыздар баарына. Негизи аял заты чыдамдуу, анан көтөрүмдүү болот, анан ошон үчүн Кудай таалам деле ошондой кылып койсо керек да, чыдайт деп, анан башка бирөөгө үй бүлө кылып, анан түгөй кылып койгон болуш керек. Эгерде тескерисинен боло турган болсочу, мырзалар тескерисинче айымдардын үйүнө бара турган болсо, анда билбейм, мырзалар арыңыздар эле каякта жүрөсүздөр. Анан айтсаңыздар, канча жашыңыздан баштап, канча болду негизи, канча жыл болду комузда кол ойноп жүргөнүзгө? Көп чертесизби дегендей? Жок, ушу комуз черткениме бала кезден бери эле, эс тарткандан бери эле чертем. Андан кийин баягы мектепке киргенде, музыкалык мектепке кирген атам. Ал жерден окуп, андан кийин ошойдон улантып кеткем. Ал эми күү болсо чертпейм. Бир гана Күүнү черткендер эле чертпесе, биз эми азыр баягы жалаң ыр менен жүрүп, ырдын коштоосунда жүрүп, күүгө көп көңүл бурбайбыз. Анда сиздин атаңыз түрк болгон экен, Сиз ушуну комуз чертип ырдап калгансыз. Ооба, атам түрк болгон. Жакшы экен. Эң сонун баягы алгачкы нерсе, биз жанатан бери баягы окуучулук күндөрдү да бир сыйра кайрылып өттүк да. Себеп дегенде элестетсең, эми саат 11-12 чейин каалашынча кичинекей чакта уктап калып атып анан күндөрдүн бир күнүндө эле сени таң атпай жетип эле мектепке алып жөнөсүң деп көрө албай каласың го. Анан ошол алгачкы ушу мектепке барганда сезимдер кандай болду эле? Азыркы окуу жылы баягы жаңы башталды дегендей. Эсиңиздерде баягы биринчи класска барганыңызда? Биринчи класска барган чында баягы партага отурган чында эсимде деле жок. Унутуп калдым. Анан кийин эмеге жана биринчи коңгуроого барганым эсимде. Сирень көтөрүп алып. Ошол эсимде калыптыр. Биринчи коңгуроо эмес эми ал. Акыркы коңгуроо. Ошол эсимде калыптыр. Биринчи класска киргеним чында эсимде жок. Анан Алипе майрам бүтүп атканда ошол эсимде калыптыр. Мен сыытамга болдум эле. Эме башыма мен нытам коюп алып. Мен эсимде жок. Кайсы тамга экен. Анан атам баягы арткы партада биз анда азыр ойлосом боюбуз кичинекей экен, кичинекей балдар экенбиз да. Биринчи класска киргенде атам монтип эле партага отуруп эле кечке эле монтип эле көрө албай аткан окшойт да. Мен улам карап коем. Эмнени карап атат депчи. Бизди көрө албайт да, эмне болуп атат деп. Улам эле партадан отуруп мынтип карап аткан эсимде калыптыр. Ошо жана Айбек айтып өтпөдү, сыытаман дечи. Мен нытаман тагынып ушу нан жөнүндө айтсам керек, нан бир деңгээлде. Ушул жөнүндө болуп эсимде. Азыр деле ошол. Анан азыркы учурда баягы өзүңүздөрдүн балаңыз 3-класс окуп калыптыр эң улуусу. Анан барып турасыздар Алипе майрамдарына. Сиз барасызбы же жеңем деле жибересизби? Жеңең барат. Чогулуштарына мен барам, анан мындай майрам же Алипе майрам букпайыр болсо, чогуу үй бүлөбүз менен барабыз, чогуу барып көнөбүз, чогуу барабыз да. Жакшы дал нерсе, баягы үй бүлө менен чогуу барып, ошол баланын жетишкендигине чогуу кубанып, жакшы нерсе күтүп турган. Анан ушул үй бүлөнүн аркасынан баягы орусча айтканда закуска деп койчу эле, закуска кылып бир жагымдуу чыгарма аткарып коесуздар.
Ошону дуэт түзөт. Анда Талым кыз менен Көбөктүн айтышын ырдап берели. Адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот? Асман менен закындап жүргөн нуру ким болот? Арасында мунарык кирген нуру ким болот? Асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот? Талымдын тапта домогун, таба салгын жомогун. Менин атым Талымбыз, ченеп мага жологун, ченеп мага жологун. Адамзат пендесин сүйгөн нуру таң болот, асман менен закындап жүргөн нуруң ай болот. Арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот. Таптым Талым сөзүңдүн, келтирдим бегебиңди, аптык багын Талым кыз, эң ачмак болдум көзүңдү, эң ачмак болдум көзүңдү. Жерге кеткен жер татаң, ал эмине көбөк чоң. Жерди баскан чалбура, бул эмине көбөк чоң. Желини сүттү куйнген, ал эмине көбөк чоң. Тез буйлалуу нартайлак, бул эмине көбөк чоң. Орго чордон от күйөт, ал эмине көбөк чоң. Ысык көлдөн итүрөт, бул эмине көбөк чоң. Ал эмине көбөк чоң. Жерге кеткен жет атабыз эмеспин. Жерди баскан чалбыра, түп атабыз эмеспин. Желини сүттү күйүнген, өз энебиз эмеспи. Жез бойлалуу нартайла, карындашым эмеспин. Орго чордон от күйсөм, эки көзүң жайнаган. Ысык көлдөн итүрсөң, бака болот чардаган, бака болот чардаган. Учун билген ким болот? Күндүр түндүр жүгүрүп аянбаган ким болот? Алыс менен жууктун ченин билген ким болот? Ачуу менен таттуунун таамын таткан ким болот? Жан бүткөндүн баарынан каргыш алган ким болот? Жанга залал кылбастан алкыш алган ким болот? Алкыш алган ким болот? Түндүр жүгүрүп аянбаган эргенчил, алыс менен жууктун ченин билген базарчы, ачуу менен таттуунун таамын таткан казанчы. Жан бүткөндүн баарынан каргыш алган карыштыр, жанга залал кылбастан эң алкыш алган байкуштур, эң алкыш алган байкуштур. Алттардан калган соңунда артыгы билеңер көбөк. Күнөм болсо кечкинде көрмөгөн жибин чечтим деп, таппадым деп ырынды. Талымгы сөзгө жыгылды, талымгы сөзгө жыгылды. Күнөм болсо кечкинде көрмөгөн жибин чечтим деп, таппадым деп ырынды. Талымгы сөзгө жыгылды, талымгы сөзгө жыгылды. Талымгы сөзгө жыгылды. Баракелди. Анан ойлонуп кеттим да, сиз экөөңүздөр тең үйдө ырдайсыздар. Анан сиздин балдарыңыздар кандай музыка жаатына? Чыгармачылыкка жакын. Азыр эми кичинекей, пока азыр билине элек. Азырынча анан кийин чоңойгондо кайсынысы кимиси баягы ырчы болот билине элек.
эгер ырчы болом десе каршы болбойм. каршы болбойсуздар э? Анан бул колдойсуздар. жерде кесиптеш, бул жерде дагы Айбек байке менен жеңеме эң сонун каалоо тилектерин айта кетишиптир. Саламатсыздарбы? Айбек, сенин ырларың аябай жагат, өмүрлүү бол, талантыңа таазим, талантың ташкындай берсин. Бактылуу жубайлардан болуп, бактылуу балдарды тарбиялап бергиле алтындарым. Таластан сиздердин көрманыңыз Токтакан деген көрманыңыз. Токтакан эжеке жазыпты. Рахмат эжеке, чоң рахмат. Анан дагы бул жерде дагы сиздерге аябай көптөгөн каалоо тилектер бар экен. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы Айбек менен жубайына дуэт ырларынан жанды ырдап берүүнү суранабыз дейт. Жаңы эле ырдап бердик. Анан эң жакшы ырдадыңыздар, бул ырды кимиңиздер биринчи сунуштадыңыздар эле ырдайлы деп бул жерден көрөрмандар сурап жатат сиздер. Көрөрмандарыбыз. Негизи ыр тандоодо кимиңиздер биринчи? Чечимиңиздер бул. Эми ыр тандоодо экөөбүз бир ырды сунуштайбыз, мисалы үчүн баланча могу ырды ырдап көрбөйлүбү, же могу ырды мен ырдасам кандай болот болду экен деп анан чечим чыгарып анан ырдап көрсөк болот, же ырдасам болот экен деп анан кийин ырдап анан кийин аранжировкага беребиз. Негизи бул азыркы талым кыз менен көптүн айтышын Балчы шаарында биз эмгектенип жүргөндө чогуу иштеген Кубан Усубалиев белгилүү куудул агабыз бар болчу, бейиш болгор көз өтүп кетти. Ошол куудул Кубан Усубалиев деген агабыз сунуштаган. Ошол ырды ырдагыла монтип айтып негизи башында айтып ырдачубуз, азыр эмнегедир андай болбой ырдап салдык да. Башында эмеси бар, тарыхы бар да ошол. Тарыхы бар ырда негизи өзү. Обону сөзүн жазган Тоголок молда атабызга таандык сөзү. Ал эми обону болсо Нурак Абдрахманов агайыбызга таандык. Дагы бул жерде каалоо тилектерибиз бар экен. Саламатсыздарбы? Үнүңүздөргө береке, ар дайым эри шаркак, аман эсен жүрүңүздөр деп өкүл бала кызыңыз Рахат Динара Карабалтадан деп. Карабалтага биздерге салам. Рахмат. Биз менен бир болуңуздар дейбиз. Анан биздин убактыбыз да соңуна келип калды. Негизинен убактыбыздын кайры дагы мынакей бүтөт деп турат. Анан сиздерге эркин микрофон Таңка пирамидадан кыргыз элине. Кайрылуу жакында келе жаткан майрамдарды куттуктосоңуздар болот. Студенттерге, билим алып жаткан окуучуларга дегендей. Жалпы биринчиден ушу Пирамида каналынын жалпы кызматкерлерине, анын ичинде сиздерге дагы терең ыраазычылык, тунук эфир. Кыргыз элим бар болсун, келе жаткан майрамдар менен жана ошондой эле билим күндөрү менен ушу сентябрь айы жаңы окуу жылы башталып атат. Ошон үчүн баардык мугалимдер дагы окуу жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, кыргыз элим дайым бакубатчылыкта, жыргалчылыкта жашай берсин. Келиңиз айтчы. Кежеси кошуласыз. Биз үй бүлө болгондо бирөө эле сүйлөчү. Мен кошулам дейм. Мен кошулам, үй бүлөдө ушундай да, баш ийкеп кошулуп коебуз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сонун биздин үй бүлөдөн деле бирөө сүйлөп коелу. Тамаша, баардык ойлоп болот. Айбек байке жеңе чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жалпы биздин телеканалдын атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип ушундай эң сонун өзүңүздөрдүн баягы эмеңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздерге. Кыргыз элине жагымдуу бир маанай тартуулап бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан кесиптеш өзүңөр деле айтайын, үлгү ала турган үй бүлөлөрдөн экенсиздер, чын айтканда. Үлгү алыңыз. Мырза айке дегендей. Анан көпчүлүк биздин баягы телекөрүүчүлөрдөн суранып, баягы кечирим сурап өтөм. Себеп дегенде бул жерде Айбек байкенин Акчыны деген ырын абдан көп суранып өтүштү. Анан убакытты эч ким кармап кала албайт экен. Дагы кийинки келерки эфирибизге чакырганда Кудай буйрса, сөзсүз түрдө Акчынын ырдатабыз. Эки жолу ырдатабыз. Анан баарыңыздарды баягы соорутуу максатында андан бөлөк Айбек байкенин бир жагымдуу жакшы клибин тартуулайлы, көрүп коңуздар. Албетте. Анан бизге толуктуу СМС билдирүүлөр келип атат. Убакыт жетпегенине байланыштуу ыраазычылык билдиребиз. Албетте Айбек байкелерге жеткизебиз кандай СМС билдирүүлөр келип атканын. Анан бизде дагы бир ирет кайталап кетейин. Бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, комузчу ырчы Айбек Касымов жана жубайы Айыда Сартбаева эжекебиз болду.